ЖМК тууралуу жаңы мыйзам долбоору сунушталып атат. Ал жерде жумушчу топ менен демилгечилердин ортосунда көптөгөн пикир келишпестиктер болуп атат да. Жумушчу топтун мүчөлөрү болсо демилгечилер биздин пикирди эске албай атат. Өздөрүнүкүн гана коюп коюшууда деп айтып атат. Мындай жагдай эмнеге алып келет? Ал мыйзам чыкканда көрөбүз аны. Мен азыр Бир эки мисал айта турган болсок, мен мисалды өзүм катышпагандыктан азыр мен айта албайм. Сессияга алып чыкканда көрөбүз аны бардыгын. Эми жалпы маалымат каражаттарын ар бир маалыматты чыгарганда ал маалыматтын ошол маалыматка ал жоопкерчиликтүү болуш керек да. Анткени бизде мына бир маалыматты эле баягы көчүрүп алып туруп бардык элге таркатканы жана анын аркасында канчалык деңгээлде чындык жатат, ошондуктан бир мындай маалыматты дагы чындыкка жараша же бир фактысын менен бергенине мен кошуламын. Бирок эки жактан тең. Коомчулук дагы бул жакта биз дагы бир мыйзамды кабыл аларда сөзсүз талкуудан өткөрүш керек. Анан эки жакты тең угуш керек. Сунуштап жатат, бирок мен ошол мыйзам долбоорун мен азырынча тааныш элекмин. Ошон үчүн азыр эртерээк бир толук маалымат берүүдөн кичине токтонуп турат элем да. негизи эле бул мындай сөз эркиндигине болгон коркунуч эмеспи? Сөз эркиндигин чектеп калбайбы? Бүгүнкү күндө сөз эркиндик деп кичине мындай адамдын өзүнүн бир аброюна дагы бир жалган жала жаап, мындай бир жаман нерселер айтылып келатат да. Ушул сөз эркиндиги менен жанагындай азыр айтылып калып атат, фейк маалыматтарды бөлө билгенди билсек да. Көп маалыматтар чындыгын айтканда мындай ушак түрүндө эле бир такталбаган, аныкталбаган нерселер менен айтылып, адам аброюна дагы мындай шек келип жатат. Эгер ушул мыйзам кабыл алынса, бардыгына бирдей иштейт деген кепилдик барбы? Сиз ишенесизби? Ишенем, кепилдик бар. Анткени адам сүйлөгөндөн кийин ал экспертиза жооп бериш керек. Маалымат булактары так болуш керек, ачык болуш керек, анык болуш керек. Себеби учурда айтылып атат го, жана мыйзам бизде тандалма эле иштейт депчи, бийликтин эле кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдар көбүнчө көп деп. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Маалымат айтылгандан кийин ошол нерсе туура чын болсо, анда бул жакшы нерсе. Ал эми азыр ар бир адам эле баягы блогермин деп эле же журналистмин деп эле бир нерсени бирөөнө эле шыбап эле айтып коюп атышат. Аны эч ким кайра баягы опровержение да кылган жок, же тактаган да жок. Ушундай бир жаман нерсеге айланып баратат да. Ар бир адам ошол маалымат берген адам дагы жоопкерчилигин сезе билиш керек. Албетте сөз эркиндиги болуш керек. Антпесе бизде коомчулук өнүкпөйт да. Эми азыр ошол комиссиянын ишмердүүлүгүн карап турайлы. Алар кандай чечим чыгат? Эми албетте биз дагы өзүбүздүн салымыбызды ал жерден эми айтабыз, сөзүбүздүн дагы. Мен ойлойм эми чектөөгө бул анча деле мындай туура эмес депчи. Ал ошол чектелген мамлекеттер өзүңөр көрүп жатсаңар керек, өнүгүүсү кичине токтолуп калат да. Ошондуктан биз ушул маселеге өтө мындай кандай десем, аккуратно келишибиз керек да. Негизи түзүлүп аткан боюнча менде кабар жок экен, бирок кандай түзүлгөн учурда дагы бүгүнкү күнү бизде Кыргызстанда сөз эркиндиги буга чейин болуп келген, bundan кийин дагы болуш керек да. Качандыр бир сөз эркиндигин басмырлап же болбосо сөз эркиндигин токтоткондо, ошо эле сөз эркиндиги элдин үнү жетпей калганда, ошондо мындайча айтканда ажыдарга айланат да. Жанында жалдан кошоматчылар жүрүп калат дагы. Туура эмес болсо да туура кылып атасыз, сиздики туура деп отуруп, акыры жардан ыргытат да. Ошо менен эми буга чейинки канча бийлик алмашуулар болду, ошонун бардыгын биз көрүп келгенбиз, бул практикада болуп жүргөн. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүнкү күнү кыргыз элинин сөз эркиндигин, кыргыз элинин духун албаш керек. Кыргыз элин багы камап, сүйлөтпөй коюу, бул кыргыз элинин биз келечектеги биздин муундарыбызга, биздин келечектеги балдарыбыз мындай
духу руху күчтүү балдардын мындай басмырлап ушуларды чоңойтпой коюуга барабар болот да. Ошондуктан биз буга чейин сыймыктанып келебиз. Бизде сөз эркиндиги бар, бизде кыргыздын духу, руху бар, Манас атабыздын айкөлдүгү, батырлыгы бар деп келебиз. Мына ушуну эске алып жүрүшүбүз керек.